Алдан сырткары эми дагы бир кызыктуусу бар. Эң кызыктуусу мектеп деген. Мектептерге билим деген өзүбүздүн программабыз бар. Мынакей Кубат аке эң негиздеп, эң башында сиз бар элесиз, дагы көптөгөн акелер бар, ошол жерде билет элесиз. Биздин башында өзүбүздүн программабыз болгон. Не кылабыз? Билим, парктар, детский площадка, ошондой өзүбүздүн проекттерибиз бар эле да, ошонун арасында билим деген проектибиз бар эле. Билимге мынакей Алланын буйругу менен эми жеттик да. Көпкө ойлондук, кандай кылсак, биринчи бекер кружок ачып берсекпи дегенбиз, тил үйрөтөлү депчи. Английский, русскийди үйрөтөлү. Чет өлкөгө чыгып калса жардам тийип калат, бош керек бир себебине болсо да жардам болуп калсак депчи. Анан кружок ачып берсек, аны баягы бир ай же эки ай же бир жыл төлөп берсең үзүрүн көрө албайбыз да, буну токтотпой улантыш керек. Токтотпой улантыш үчүн биздин садагабыз дагы токтобой улантыш керек, суммасы көбүрөөк болуш керек. Бизде оорулуулар бар, мүмкүнчүлүгү чектелгендер бар, ар кандай нерселер болуп калат экен да, акчабыз жетпей калат. Стабильный акчабыз жок. Бизде болгондо жумшайбыз да. Анан кружок ачсак, ал эжекелерге төлөп бере албай калса кандай болот дегенбиз. Анан аябай ойлондук, анан лучше конкурс өткөрүп берели дедик да, окуучуларгачы конкурс. Кызыктырайлы биринчи. Баягы кружок ачып берсек, окуучуларыбыз кызыкпаса, аны ачкан менен бекер экен да. Барып эч ким катышпайт экен. Качан адам кызыкса, сен платный кыласың, бесплатный кыласың, эшигин какылдатып берет экен да, мен үйрөнүшүм керек деп. Биздин максат Таш көмүрдөгү окуучуларыбызга, өзүбүздүн эле балдарыбызга, кыздарыбызга бир ушу тил боюнча бир кызыктыруу кылайлы деп анан чечтик да. Анан конкурс өткөрөлү деп окуучулар кызыктырып, мынакей Таш көмүр шаарынын өзүнүн ичиндеги, Таш көмүр шаарына караштуу аймактар эмес, Таш көмүрдүн ичиндеги 8 мектеп бар экен. 8 мектептин биринчиси Кызыл Алмадан баштадык, анан кийин Северныйдан, анан 7-чи мектептен кылдык. Эми буюрса дагы 4 мектеп бар. Аларга да өткөрүп беребиз, 3 этап менен кылып отурган болдук. Тил английский, анан русскийдин переводу 1000 сөз дедик да. Кыргызча жазышат 1000 сөздү. Эжекелер алдын ала бир ай мурун жазып берип коет 1000 сөздү. Ошонун переводун орусчасын, англисчесин ким көп кылса, ошол жеңүүчү болор эт да. Азыр биринчи турунда ошондой кетип атат. Экинчи турунда арабский, корейский, турецкий, анан может китайский же японский деп сүйлөшүп атабыз да, ошонун алфавиттерин үйрөнсүн депчи. Экинчи турундачы. Өздөрү окуучулар кандай? Бул төртөө 3 этаптан болот да, 3-чү этабында ушу төртөөтөн кирет алфавиттер. Эми алфавитин билип болсо уже окушту билип калат экен. А жанагы 1000 сөздү ошо 3 этап бүткөнгө чейин жаттай беришет. Эң көп билгени 430 болуп атат да. Эми буйрса ошо 1000ди билип калышса аябай сонун. Чем билбей калгандан көрчү, анан буйрса бул как пилотный проект катары көрүп атабыз азырчы. Биринчи, экинчи этап, 3-чү, 4-чү, кийин 9 класстан 11 класска чейин кылып атабыз да. Аз буйрса 11лер бүтүп кетет да, анан кийин баягы 8 класстар 9 болот. Ошолдон дагы кетет дальшычы. Ошол 9 класстар дагы башка буну токтотпой мындайча айтканда улантып кетириш керек болуп атат да. Баягы азыркы катышып аткан 9 класстар 11 класска барганга чейин ушу жана айтып кеткен 4 тилди, азыркы 1000 сөз, 1,5 сөз, 2000 сөздүн бардыгын билип калса, салымы кийин Таш көмүргө болот. Кандай түрдө салымы болот? Биз, допустим, ниетибиз мындай да, ошол бала иштеп кетсе, сен бизге садагага же ушундайга жардам бер деген ниетте эмес. Ал адам биринчи очеред окуп, ар бир мектептен биз примерно 3 окуучу чыкса дедик да. Ошо 3өөнүн бирөөсү жогорку окуу жайга тапшырышы мүмкүн, экөөү иштегени кетет. Кудай кааласа. Эми ар жакка кетиши мүмкүн да, азыр колунан келгени Россияга келип атат. Алдан дагы колунан келгени Америкага кетип атат, Кореяга турса кетип атат. Эми ошолор барганда тилди билсе, кыйналбай бир жакшы жумуштарды иштейт беле деген ниетте. Алар иштесе, биринчи очеред иштеп калса, баягы биз мынакей Алтыш аке, бул жерде чоң акелерибиз бар 80-жылкы, ушу акелерибиздин башынан аябай көп кыйынчылыктар өткөн. Мен андай кичинекей элем да. Ошон үчүн булар постоянно салым кошуп турат да, 80-дер деп кызмат аябай чоң. Алтыш аке билет элесиз да, кап ташчылык, цемент ташчылык Москвадачы. Не себептен? Колубуздан башка жумуш келбейт. Орусчаны кыйрата албайбыз. Англисчени жөнүнө коелу да, мындайча айтып атканда
Если ошентип биздин балдарыбыз бизге окшоп кыйналбай, тилди билсе, билимдүү болсо ушундай жактарга келип калса жакшы дешет да. Алардын жардамы кимге болот? Келип, буйруза билимдүү болуп келип иштешип калса, биринчиден өзүнө жардам болот. Экинчиден ата-энесине жардам болот. Үчүнчүдөн жора жолдошторуна, туугандарына жардам берет. Анан кийин шаарына жардам бере баштайт. Ошентип 8 мектеп бар экен. 8 мектепте 3төн чыкса уже 21 окуучу болуп калат, 20-24. Ошонун 10 эле ошентип жардам берсе, 10 шаарыначы шаарды көтөрүп салат жөн эле. Анткени алар жетишкен окуучулар болот, умтулган, стремительный адамдар. Анан буйруза ушул этаптын аягына чыкса 3 этап болот да, 3-чү этап жайына барат. Жайга барып калат. Анан ушул жакшы окуган булар аябай умтулган окуучулар болот. Буларды бириктирип, башын бириктирип, ынтымакка чакырып, ар дайым мамиледе болсун деп атабыз да. Кызыл Алмадан, Северныйдан, Центрдан, микрорайондон ар жактан окуучулар бар да, бардыгын бир группа кылып, умтулган окуучулар кылып, кайерге барышпасын, может окуу жайга тапшырышат, может иштеп калышат, бири-бири менен связь болуп, бири-бирине жардам берип жүрүшсүн депчи. А бизде көбүнчө бага мамиле жакшы болбой, может кээ биринин колуна жардам келип атса, кээ биринин колуна жардам келбей калып, бири-бирине жардам муктаж болуп сүйлөшө албай калып, көбү мындай эме болуп кетип атат да. Если бардыгы тыгыз мамиледе болсо, может быть бири-бирине көбүрөөк жардам берип калабы, таш көмүрдө кичине алдыга жылыш болобу деген ниетте. Ошо мектеп боюнча эми буну улантыш керек болот да, буну токтотпош керек болуп атат. Конкурстучу жыл бою кетириш керек болот. Билим кайсыл мамлекеттин билимдүү мамлекет болсо ошол шаар өнүгүп кетип атат, көрүп атабыз баарыбыз. Ошого биз дагы колдон келсе Кыргызстандын эң алдыга өнүгүп аткан инсандарыбыздан көбүрөөк чыксын деген ойдо да. Ошого ушу билим боюнча кичине колума келишинче түшүндүргөнгө аракет кылдым. Эми аны айтсак аябай немеси узун да, 1-2 сааттык сөз. Колдоо издесеңер, буну да токтотпой улантышыбыз керек. Кандай дейсиздер? Өзүбүздүн дагы ниеттерибиз бар. Жыл сайын жашылдандырып келип атабыз. 3 жылдан бери быйыл Кудай кааласа 4-жыл болот. Быйыл дагы ошону улантайлы. Не себептен? Таш көмүр шаарды өзүбүз жакшы билебиз да, баягы мурда ысык, анан таштар да көп, жашылданып отурган жерлер азыраак да. Ошого чаң, туура айтасың, чаң да көп. Шаарыбыз жашыл болсо, ошол баягы ысып какырып аткан таштар сөздөр эле жок болуп кетеби деген ойдо да, салкын шаарга айланабы, жашыл шаарга айланабы деп. Жашыл эмнени түшүндүрөт? Жашылданып аткан жер, значит, өнүгүп атканды түшүндүрөт да. Ошого ушул жашылдандырууну колдон келсе, токтотпой аракет кыла берели. Ар бирибиз хотя бы бир дарактан отургузган аракет кылайлы. Кудай кааласа иншалла. Бунун дагы аябай соогу чоң дарак отургузган. Анан бир сунуш бар. Буну ишке ашабы ашпабыз билбейбиз, бирок ушуну силер менен акылдашайлы дедик эле да. Макул колдойбуз, кылсак болот же болбойт. Силердин ой пикириңер керек булгачы. Таш көмүрдө эми жана вакыфта айтып кеттик, үйүбүз бар депчи. Ал үй 3 комнаталык бир үй бар, 1 комнаталык да бир үй бар. Бирөө микрорайондо, бирөө Шахтерский домдо. Микрорайондо 11-домдо турат. Анан ошол бирөө жашаганга болбойт да, ремонт кылыш керек 1 комнатный үйдөчү. Бирөөндө азыр жашашып атат 2 үй бүлө, жалгыз кой энелер көп балалуу. Анан эми биз дагы бар да, жерлештерибизчи, үйгө муктаждуу жерлештерибиз бар. Ошолордун баарын батыргыза албайт экенбиз. Анан бизге бир ой келди да. Ошол үйдү сатып, азыркы 3 комнаталуу үйдөчү. Эми буну биз чечпейбиз да, силердиңер да, силердин салымыңар менен алынган нерсе да, ошого айтып аткан силерге кайрылып, ал ар бирибиз ал эшикти тыкылдатып кирсек болот бардыгыбызчы. Ошол үйдү сатып, участок алып, фундаментин куруп, көбүрөөк как жанагы көп үй бүлө бата отурганда үй салсак кандай болот деп. Менде приблизительный проект бар эле, бул жерге чейин көрсөтө албайт экенмин да, аны кандай кылсак депчи. Кыскачасы узун шырыназын 7 метр кылып, шырыназын. Узунун азыр так 9 метр кылып узунун. Бир эшиктен кирет, коридор, однокомнатный квартиралар бар го, оң жакка кирсе залына кирип кетет, бул жагы ванна, туалет, анан кухня.
ошондой кылып эле ар бир үй бүлөнүн өзүнүн жеке өзүнүн үйү болсо. Бирок ал отдельно эмес, мындай эле баягы азыр Бишкектерде көп салынып кеткен жак, как гостиница катарычы, мындай катарынан. Ошондой кылып бир 2 этаждуу кылыпчы. Узуну мындайдан бири 5 үйгө ылайыктуу бул, экинчи этажына 5. Бул үй деген кандай комната десек деле болот болуш керек. Ар биринин өзүнүн душ туалети менен кылыпчы. Эми булга менет кылыш керек, баардыгыбыз аракет кылыш керек. Бул неге бул кызыктырып атат, анткени жардамга муктаждуу инсандарыбыз аябай көп, мусафирларыбыз көп. Ошол жер эле, ошондой эле Ташкөмүрдөн көчүп кеткен Ташкөмүрдүк жерлештерибиз бар. Ош Бишкектен өтүп калышат. Ошондой эле ар бирибиздин жора жолдошторубуз бар. Ар бирибиз деле баягы өтүп кетип отурушу Ташкөмүргө тие кеткен десе, ар бирибиз кошот атабыз, мен салым коштуп беле деп туруп кирип барып ошол жерге жатып кетсек боло турган нерсе да. Экинчи этажын ошентип койсок болот беле деп. Алдан сырткары спортсмендерибиз көп келет соревнованиягачы. Алдан сырткары мынакей Райымкул аке, сиздин тааныштарыңыз Ташкөмүргө барып калды. Анан үйгө апарып, как сунуш катары айтып атам да, ушундай эмес. Жанагы башка жактан жора жолдошторубуз бар да, Ташкөмүрдөн эмес, башка жактанчы. Анан Райымкул, мен Ташкөмүрдөн өтүп кетип атам, жолго кетейин дедим деп, может кечинде чалып калат, может түштө чалып калат. Анан үйүңө келип, тамак берип, дагы башка ызычыл кыйналбай, ошол жерде жатаканабыз бар. Кел деп столойго барып тамактандырып, анан кечке маал жатаканага жаткырып, өзүң үйгө барып эз алып, шашпай, кайра эртең менен жолго салып тамактандырып койсок, аябай сонун го. Эмне себептен мына ушуну биз курганбыз өзүбүз Ташкөмүрдүктөр. Ушуну алып кылсак болот экен, ушуну кылып атабыз. Келген кеткендер жатып кетөрөт. Биринчи этажында жалаң муктаждуулар жашайт десек, аябай сонун беле дейм да. Заатны ошол жерге мындай кутуча кылып койдук элек, садаганын эмес деп. Ошо түшкөн неме бул садагага кошуло бермекпи деген ой пикир. Бул эсле түшүндүрсөк аябай көп узун сөздөр, эми кыскача колдон келишинче айтып кеткен аракет кылып атабыз да. Ушул нерсени да бир силердин бир ой пикир ойлоруңарды угуп, ошо караганан аракет кылсакпы деген ойду айтып атабыз да. Муну кылыш керек эмес, кандай дейсиңер деп силердин бир немеңерди угуп алайлы депчи, кеңешиңерди. Анан эң акыркызы, эч сөз бүтпөйт да. Эң акыркызы биз жана айтып кеттик го. Садага биримдикте кеңеш деген өзүнүн уюму бар. Ошо кеңеште 6-7 адамдар бар. Силердин топтогон акчаңарды чогултабыз биз. Кайсыл иштерди кылсак, нени кылсак деп сүйлөштүрүп кылайлы деп баардыгыбыз бекер акысыз кылабыз. Баардыгынчы Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болгон убактыбызды текке кетирбели депчи. Анан мынакей буюрса 3 жыл болуп атат. 3 жылда баарыбыз чарчап калдык чынында. Бул баягы кылган нерсеге милдетке жатпайт. Как эс айтып атабыз, чарчадык депчи. Эми ушуну макул десеңер, жоюп туруп башынан обновлять этсек кандай болот? Мындай энергичный, аракет кылам, жардам берем. Жерди тытынган балдарыбыз болсо, кеңешке келсеңер аябай жакшы болот эле. Биз азыр ушинтип жоюп салайлы деген эмес, обновлять этели депчи. Болсо сунуш кылсаңар болот, буну кошкула депчи. Биз азыр Медер, мен, Айгериш бар, ушу үчөөбүз пока чыкпай турабыз. Силерди бир жолго салып, бир немесин нукту көрсөтүп коюп, мынакей ушул кыла турган ушулар бар, мындай деп бир жаксы болгондон анан буюрса биз да эз алышыбыз керек болуп атат. Кандай дейсиңер? Анан азыр Медер. Сөзүм көбөйүп кетти. Анан азыр кичине оюн жокта башкалар болот, Медердин өзүнүн айта турган сөздөрү болот. Өзүңөрчө бир сунуш кеңешке болгон сунуштар болсо, претенденттер мындайча айтканда, ушул кошулсун, бул кошулсун деп кеңештешип алгыла өз алдыңарча. Анан ошолорду бизге сунуш кылгыла. Биз всегда радбыз. Кошулуп жардам берсеңиз аябай жакшы да шаардачы. Анан кийин бир өзүңөрдүн ар бириңердин да, Алтышаке, допустим, сизде же Жомаке сизде, Райымкул аке сизде бир кандай сунуш же идея болсо, же каалоо тилегиңиз болсо даярдап туруңуз. Оюн зок бүтүп, башкалар бүткөндөн анан ар бирибизге бирден микрофон келет. Ага чейин азыр эмес, ага чейин даярдап турула, может жазып алгыла эстен кетпеш үчүнчү, улучшить этиш үчүн ошол нерсени. Берип отурган сурооңор болсо да берсеңер болот. Эмне себептен берген муну жумшадыңар же эмне себептен мынча сом кетип калды
же эмнеге ушул жерге кылып атасыңар, же эмнеге жыл сайын чогулат, любой сурооңорду бере эле, колдон келишинче жооп беребиз. Анан болду? Же болду эки. Ошол. Эң негизгиси жакшы күлүп жайнап, шаттуу отурайлы. Кудай кааласа эми аябай жакшы го дейм да, бир жылда бир Ташкөмүрдүктөр чогулганчы. Ну баса мектепке деген нерсе, билимге деген бир айтып турган сөзүм эсимден чыгып кетиптир да. Унутуп калдым. Сен отур тур азыр. Неме? Мектептерде ар бир Ташкөмүр ичинде ар бирисин, допустим, Шапаке сиздин балаңызчы кызыңыз окуйт да. Или Кубаталы эке сиздин. Ушул жерде инсандарыбыздын баардыгыбыздын балдары, кыздары же туугандары, ушундай да карындаштар, может өлкөлөр окуйт мектептечи. Ар бириңер кимиңердин Ташкөмүрдө кимиңер окубасын мектептечи. Ошолорго сөзсүз түрдө бир сөз береличи, эскертип айтайлы. Сөз беребизби? Не деп эскертип айтабыз? Менин салымым кошконуман, мен кошкон салымман. Ошол конкурсту текке кетирбе, катыш, аракет кыл. Менин кошкон салымымды текке кетирбе, ошону колдонуп кал деп айтышыбыз керек болуп атат. Анткени баягы окуп жүргөн эле окуучулар аракет кылып атат, башкалар кылбай коюп атат. Анан көбүнчө ошо ата-энелери да учакта Россияда жүргөн туугандар айтса, ошону жакшы кабыл алат да, как стимул катары анан аракет кылып атат, катышым керек экен депчи. Ошого эми мындайча айтканда ар бириңиздердин салымыңыздар бар да, ошо силердин салымыңыздар текке кетпесин, силердин туугандарыңар колдонсун ошонучу. Окуусун, үйрөнсүн. Эртең балким ошого силер себепкер болуп атасыңар да, окуп билим алып калганына, тилди түшүнүп калганына. Может силерге эртең жардам тийип калыптыр ошо силер айтканыңардан, а? Метер сөзүң барбы? Чоң рахмат баарыңыздарга. Бирок мен бир нерсени айтып коеюн, ушу Чыңгызга терең ыраазычылык билдирип кетем да, өзүм атыман дагычы. Эгер билсеңиздер, ушу Москвага келгенде баардыгыбыз эле өзүбүздүн тиричилик менен, өзүбүздүн кызыкчылык менен келебиз да. Бирок ушул жерде кеңештеги Чыңгызга мындан башка кеңештегилерге тең ыраазы айтып коюнчу, өзүнүн ыраазычылыгын билдирипчи. Өздөрүнүн алтындай болгон убактыларын мындайча айтканда эметпей, элиме ушу жериме бир нерсе кылып калайын деп кылган адамдар да ушуларчы. Чоң рахмат силерге.